ачылышына чоң даярдык көргөн жетекчилер. Энергетиктин формасын кий. Манас аэропортунун жетекчиси Манас мырзага эң көп берилген суроо. Өтө популярный суроо болуп атат азыр. Тартип сакчыларына таамай тебилген топ. Таласта тартип тыкыр көзөмөлдө. Талас областы боюнча азыр 110 камера бардык жайларда автобекеттерде коюлган, чоң магазиндерде коюлган. 30 жылдан соң Таластын аба каттамы жанданды. Демек өлкө ичинде бул облустун коноктору учак менен каттап башташат. Негизи бул аймакта аэропорт Советтер Союзунда иштеп келип, ал ураган соң мында иш толугу менен токтогон. Эми минтип өлкө жетекчилигинин тапшырмасы менен бардык талапка жооп берген заманбап аба майдан курулду. Бүгүн тарыхый күн, ошентип жапжаңы салынган Талас аэропортунда мынакей биринчи жолу таңкы саат 8-ден 20 мүнөт өттү. Талас аэропортунун учуп конуу типкесине ан 26 үлгүсүндөгү учак келип конду. Осогодон киргенде эле конокторду Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү чагылдырылган граффити тосуп алат. Мында улуу жазуучунун чыгармаларындагы каармандар да тартылган. Күтүү залы, эне жана бала үчүн бөлмөлөр, жагымдуу мамилеси менен өзүнө тартып турган кызматкерлер. Заманбап аба майданда жүргүнчүлөрдүн ыңгайы үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Учуп кетүү жана учуп келүү залдары керектүү жабдыктар менен толук камсыздалган. 100 жүргүнчү 1 саатына өткөнгө шарты бар. Бул жагы устамына учуп конуу тилкебиз бар. Анан перрон деп коет, стоянка. Бул жерде 2 самолет кое турган 2 стоянкабыз бар. Популярный суроо болуп атат азыр. Биз өзүңүздөр билгендей 2 учак сатып алганбыз былтыр күзүндө. Ошол учактарыбыз Кудай буйруса план боюнча могу күздө келе турган болуп атат. Ошо күздө келгенден кийин эле биринчилерден болуп учуп баштайт. Мындай жаркыраган заманбап аэропортту ишке киргизүү министрлер кабинетинин жана Манас эл аралык аэропортунун биргелешкен аракетинин аркасында мүмкүн болду. Президент Садыр Жапаров ички авиакаттамдардын ишке кириши менен өлкө үчүн кирешелүү болуп, экономикалык өсүштү камсыздашына ишеним артты. Деги эле жаңы аэропорт бул жаркын келечек үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр экенин баса белгилейм. Мына ушуга байланыштуу Талас аэропорту Кыргыз Республикасындагы авиациянын өнүгүшүнө, жүргүнчүлөр менен жүктөрдү ташуунун көлөмүн көбөйтүүгө түрткү берип, ишкерлик менен туризмдин өнүгүшүнө өбөлгө болот. Мамлекет Талас аэропорту менен эле чектелбейт. Ушул тапта өлкө боюнча дээрлик бардык аэропорттордо курулуш жана оңдоп түзөө иштери жүрүүдө. Авиа инфраструктураны өнүктүрүү үчүн былтыр президент Садыр Жапаров тийиштүү мамлекеттик органдарга тапшырма берген. Ага ылайык бардык аба майдандар эл аралык жарандык авиациянын талаптарына жооп бериши керек. Маселен, учурда Каракол, Тамчы эл аралык аэропорттордун аэробекет комплекстерин куруу боюнча иштер кызуу жүрүп жатат. Нарын аймактык аэропортунун автобекетин куруу боюнча иштер толугу менен бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө учуп конуу тилкесинде оңдоп түзөө иштери жүргүзүлүүдө. Ушул тапта Казарман, Кербен, Баткен аэропортторунун учуп конуу тилкесин оңдоп түзөө боюнча иштер аягына чыгып калды. Ал эми Баткен эл аралык аэропорту жер-жерлерден келген учактарды кабыл алууда. Чоң долбоордун ачылышына чоң даярдык көргөн жетекчилер. Энергетиктин формасын кий. Бар. Мамлекеттик иш эле эмес, сырткы келбет да маанилүү. Калпак. Кепке жок, калпак кий. Министрлерди жетектеп келген МИНКАП төрагасы Акылбек Жапаров күн мурда уюштуруу иштери менен жеринен таанышты. Bölüştүү электр автоматикаларды Казакстан менен Россия кылды. Генератор жана айтып кеттик, Испаниядан даярдап келдик. Эмелер бөлүштүрүүчү компоненттер Кытайдан,
трансформатор Өзбекстандан алдык. Талас облысындағы дагы бир маанилүү объект ачылды. Киров суу сактагычына курулган Баласаруу кичигеси ишке кирди. Бул Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери өлкө каражатына салынган алгачкы энерго объект. Баласаруу кеси Кыргыз Республикасынын эгемендик жылдарындагы чакан кес куруу боюнча жүзөгө ашырылган алгачкы мамлекеттик долбоор экенин баса белгилеп айтып коюуга арзыйт. Ошондуктан бул долбоор мамлекет тарабынан электр кубатын өндүрүү тармагын өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат, жаркын келечекке жетелейт, ошону менен бирге мамлекетибиздин экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин тийгизет. Мамлекет аталган ГЭСти 3 жылга жетпеген мезгил аралыгында эле куруп бүттү. Ушул жылдар аралыгында Таласта жумуш орундары түзүлүп, жергиликтүү тургундар курулуш иштерине тартылган. Ал эми бул ирет ГЭСтин ишке кириши менен аймактын тургундары жумуш менен камсыз болору анык. Ушул жерде ГЭС курулуп, ГЭС турган жергиликтүү айыл өкмөтүнө, мисалы үчүн бюджетке биз жылына 53 миллионго жакын сом бюджетке төлөйбүз. 20га жакын жумуш орун пайда болот. Орто эсеби менен айлыгы бир 40 миң сомдун тегерегинде айлык алышат. Сиздер дайыма сурайсыздар, президент Садыр Жапаров ушул социалдык мекемелерге, завод, фабрикаларга момундай салып кеткен мезгил кутуларынын аягы эмне болду деп арадан 2 жыл өтпөй мынакей бүгүн ушул чакан ГЭС, Таласта чакан ГЭСтин мынакей ишке берүүчү сигналды президент Садыр Жапаров басты. Бүгүндөн баштап дал ушул Баласаруу ГЭСи 25 мегаватты күч кубатка ээ болуп, электр энергиясын өндүрө баштады. Кичи ГЭСтин кубаттуулугу 25 мегаватты түзүп, жылына 92 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгат. Жылдан жылга керектөөнүн саны өсүп жаткан Кыргызстан үчүн бул сезилерлик колдоо боло алат. Кичи ГЭС бардык заманбап жабдуулар менен камсыздалган. Демек мында авариялык өчүүрлөрдү жана ар кандай мүчүлүштүктөрдү алдын алып, же болбосо тез арада ордуна келтирүүгө болот. Акыркы мындай технологиядагы оборудованиянын баары коюлду. 2 трансформатор, анын үстүнө дагы 2 биздин улуттук электр тармактарынын көмөк чордонунда реконструкция болду да. Ошол линия жерде мындайча айтканда, эгерде бизде бир линияда кокустуктан бир подстанцияда авариялык өчүрүүлөр болуп калса, экинчи подстанцияга кошконго мүмкүнчүлүк түзүлдү да. Аба каттам жанданган энергетикалык көз карандысыздыкка бет алган аймакта эми коопсуздук дагы күчүндө. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын тартип кызматкерлери жаңы имараттуу болушту. Кайсы гана тармак болбосун жүктөлгөн милдеттерди так жана натыйжалуу аткаруу үчүн эң алгач иштөө шарты болушу керек. Дал ушундай принцип менен ушу тапта тартип сакчыларына мамлекет өзгөчө көңүл буруп келүүдө. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шарттары канчалык жакшы түзүлгөн болсо, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да ошончо жогору болот. Бүгүн биз ошол элге кызмат кылуунун сапатын жогорулатууга мисал боло турган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы заманбап имаратынын ачылышына күбө болгону турабыз. Талас областы боюнча азыр 110 камера бардык жайларда, автобекеттерде коюлган, чоң магазиндерде коюлган. Бул жаңы ачылган имараттын дагы бир өзгөчөлүгү азыр имараттын ичинде дайыма ушундай болуп, манас жаңырып турат экен. Президент азыр өзүнүн сөзүндө айтты, мыйзамдын чегинде иштеп, мыйзамдын чегинде маселелерди чечкиле деп. Түзүлгөн шарттар боюнча мурда мындай эмес болчу да. Мындай шарт мен көрө элек болчумун, чынын айтканда. Бишкекте деле жок болуш керек мындай шарт.
Бұл құрылған здания ең ақырғы шартта құрылған здания. Имараттын курулушу былтыр күз мезгилинде башталып 7 ай ичинде тулуп көрүлгөн. Ичиндеги шарттар заманбап талапка шайкеш келип, Айтор милиция кызматкерлеринин комфорту үчүн бардыгы каралган. Ар бири эне баланын саламаттыгын камсыздоо мамлекеттин түздөн түз милдети. Бул багытта келечек ээлеринин ден соолугуна камкордук көрүү үчүн дагы бир кадам жасалды. Ошентип эне жана баланы коргоо улуттук борборунун аймагына 350 орундуу оорукананын курулушу башталды. Саламаттыкты сактоо тармагында эне менен баланын ден соолугуна кам көрүү үчүн жаңы көп тармактуу балдар ооруканасын куруу маселеси өтө маанилүү болуп келген. Biz bugün пайдубалын түптөп жаткан 350 орундуу оорукана практикалык гана эмес, илимий борбор катары дагы кызмат көрсөтмөкчү. Ооруканада ар бири 30-35 керебетке эсептелген 10 клиникалык жана аларды тейлеген 7 параклиникалык түзүмдөр жайгашат. Жаңы оорукананын эшиги эмки жылдын кыш мезгилинен тарта ачылып, мед жардамга муктаж эне балдарга кызмат көрсөтө баштайт. май Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейинде чоң самал болуп жатат. Бул жерде азыр жалаң ошол окуучулардын жасаган эмгектерине күбө болобуз. Маселен бул жерде мына чопо менен иштөө илими, кол өнөрчүлүк, ошондой эле көркөм өнөр, экология клубу, бардык предметтер боюнча ушул жерде окуучулар атайын президентке деп эмгектерин тартуулап жатышат. Биз азыр окуучулар менен баарлашып көрөлү. Ачылганына аз эле болгон Акылман лицейи минтип элеттен тандалып келген балдарды англисче сүйлөтүп, өзүнүн максатына жетип жаткандай. Our students are really try to solve, to improve their math. Олимпиададагы окуучулардын жетишкендиктерин Черчиллдин тилинде чечендетип айтып берди. Ал эми бул окуучулар акыркы технологияларды мыкты өздөштүргөн. Blender деген программаны колдонобуз. Ал жактан архитектура изделие жасайбыз. Анан бул жакка флешка аркылуу коебуз. Анан бул чыгарып баштайт. Менин атым Алия. Ал эми менин атым Нурмухаммед. Өлкө башчысы мектеп окуучуларынын жол бойлото коюлган сүрөттөрү менен таанышып, алар жасаган кол өнөрчүлүк буюмдарынын көргөзмөсүн көрдү. Эң эле кызыгы биология сабагынан окуучулардын президент Садыр Жапаров менен жасаган эксперименти болду окшойт. Меймандар, бизге калоочулар барбы? Калоочулар болсо деген өкмөңөрдүн көлөмүн ченеп көрөлү деп атабыз. Мен дагы өлчөп койсом болобу? Чечире эле жолу үйдө. Ооба. Максималдуу түрдө аварийбызга татышыбыз керек. Ооба. Анада. Мен азыр экен. 4 экен. 4 эле? Нормада 4-төн 5ке чейин норма. 5тен 6га чейин спорт. Жакшы, молодцы. Акылмандын Акылман окуучулары кыска убакытта кыргызча мультфильмдерге англисче үн коштоп калышыптыр. Лицейинин келечектеги өнүгүүсү жөнүндө чакан презентацияда жасашты. My mom usually uses it for cooking. There has translated dubbing and editing. Биякта турган бардык окуучулар мультикке монтажына, үн коштоосуна бардыгына жардам беришкен. Спорт залы. Быйыл баштап атабыз, Үчөөнү. Былтыр лицейге республика боюнча эң мыкты, эң зээндүү делген 72 окуучу тандалып алынган. Максат бул балдарды дүйнө жүзүнө белгилүү Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд сыяктуу окуу жайларына багыттоо. Лицейдин эмгек жамааты да өтө дыкаттык менен тандалып алынганын Садыр Жапаров баса белгилеп айтты. Аларга окуучулардын интеллектуалдык жөндөмүн жогорулатуу менен бирге руханий адеп ахлактык, маданий баалуулуктарын арттыруу, ата салты жана баба наркына ылайык таалим тарбия берүү милдети жүктөлгөн.
лицейдин окуучулары мекенчилдик сезими көкүрөгүнө толгон тарбия алып, мыкты билим базасын топтоп, дүйнөлүк окуу жайлардан орун табат деген үмүттөмүн. Өлкө башчы Кыргызстандын келечегин 5-10 жылга гана эмес, 50-100 жылга да алдыга ойлонуу керектигин баса белгилеп, кадрларды даярдоого өзгөчө маани берүү керектигин белгилеп өттү. Акылман лицей 21 кылымдын 2 жарымынын 22 жана 22 кылымдын кадрларын таптап тарбиялаган алтын бешик болот. Анын бүтүрүүчүлөрүнөн келечектеги депутаттар, министрлер, премьер-министрлер, президенттер чыкса деген максат кылып атабыз. Мугалимдер жамааты жана ата-энелердин алдында сөз сүйлөгөндөн кийин өлкө башчысы Акылман президенттик лицейинин камкорчулар кеңешинин 1-жыйынына катышып, 2023-24 жылдардагы ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктары, ошондой эле окуу процессин уюштуруу жана келерки жылга пландар тууралуу маалыматты укту. Жыйырма 5 май окуу жылынын жыйынтыкталышына арналган чакан концерттик программага күбө болгон өлкө башчысы лицейдин жамаатына кичи автобус белек кылып, ата-энелер менен окуучулар тууралуу баарлашты. Президент айткандай, максат 21 жана 22 кылымдардын чакырыктарына жооп берген, жогорку квалификациялуу кадрларды тарбиялап даярдоо. Ошентип, бүгүнкү күн окуучулар үчүн өзгөчө болду көрүнөт. Себеби түшкү тамактанууну өлкө башчысы менен бирге татып, пикир алышышты. Менин артымда турган мекеме бул президенттик Акылман лицейи. Ошондон эле Акылман лицейинен бир азыраак дөңсөгө чыкканда мына бул жер. Бул жерде дарыгерлер айтып атат, жомоктогудай тездик менен салынды деп. Бул Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору бүгүндөн баштап ишке кирди. Бул жердин ачылышына дагы президент Садыр Жапаров катышат. Бир эле учурда өлкө аймагынан келген ошол ден соолугуна кам көрүүчү 100 баланы бир эле учурда тейлөөгө шарты бар. Ибн Сина атындагы балдардын республикалык реабилитациялык борбору 4 жаштан 16 жашка чейинки балдарды кабыл алып, жыл бою тейлейт. Бул жерде кургак учуктун жугуштуу эмес формасы жана өнөкөт өпкө оорусу менен жабыркаган балдар дарыланып, реабилитациядан өтүшөт. Бул борбордун эң негизги өзгөчөлүгү антибиотиксиз, деңиз климаты менен 5 мал витаминдүү азыктандырылган тамак менен, анан гимнастика менен. Бул жерде каралган спорт зал ичинде да, сыртында да, тренажерный зал, солевая шахта буюрса азыр ал ишке кире элек, но бүт баары здание болду, 3 айдын ичинде кирип калышыптыр. Президент кургак учукту дарылоо жана реабилитациялоо 3 айдан 12 айга чейинки убакытты талап кылгандыктан, борбордо орто билим берүүчү мектеп иштеп, анда 7 мугалим балдарга негизги предметтер боюнча билим берип келгенин айтты. Бул балдардын окуусун үзгүлтүккө учуратпай улантуусуна, интеллектуалдык жана жактан өнүгүүсүнө жана тышкы дүйнө менен байланышта болуусуна мүмкүндүк берет. Билим берүү жана социалдаштыруу балдардын ооруларына карабастан өздөрүн коомдун бир бөлүгү катары сезүүсүнө жардам берүүчү маанилүү аспектилер экени белгилүү. Аталган борбор президенттик фонддон каражат бөлүп, 100 орунга ылайыкталып курулду. Мамлекет башчысы статистикалык маалыматтар боюнча акыркы 10 жылдын ичинде кургак учукка чалдыккандардын саны стабилдүү түрдө азайганын айтты. 2023 жылы кургак учуктун 4183 жаңы учуру катталган болсо, бул 2022 жылга салыштырмалуу 385 учурга аз болуп эсептелет. Кыргыз элдин тилеги Кудайыма жеткендей,
Айкөлдөгү Манастын өзүңүзгө өткөндөй. Садыр Нуркожоевич, балдар үчүн кылган камкордугуңузга чоң рахмат балдардын атынан. Президент Садыр Жапаров андан ары Чолпон Ата шаарындагы алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин инфраструктурасын модернизациялоо иштери менен таанышты. Мурда комплексте бир эле учурда 400 бала жайгаштырылса, азыр 800 бала бар. Бардык керектүү инфраструктура жаңыртылган. Жаңы эмеректер, ысык цех, медициналык блок үчүн жабдуулар сатылып алынган. Ошондой эле кызматкерлердин ыңгайлуу жашоосу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Биз азыр дээрлик 6 миллион долларга курулган Балчы шаарындагы Дордой балыкчы эт комбинатынын азыр даяр продукциялары коюлган жерге келдик. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде жергиликтүү эле ошо биздин өзүбүздүн мал жандыктардын эти, бодо малдардын. Бул болсо стейк экен. Бул жакта дагы атайын эттер, жана бул жакта мондай колбасалары, котлет сырлары менен мына ушундай продукциялар даяр чыгарылып турат. Дегенсек, бул эт комбинат 3 миллион доллары Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондунан каржыланган болсо, ал эми 3 миллион долларын инвестор өзү каржылап, бүгүндөн баштап бул эт комбинат Кыргызстанды эт менен камсыздай баштады. Азык-түлүк коопсуздугун жүргүзүүчүнүн эл аралык стандарттарына ылайык курулган Дордой балыкчы заводу сменасына 100 баш бодо малдын жана 1000 баш майда малдын этин иштете алат. Комбинаттын өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 14 000 тонна продукцияны түзөт. 100дөн ашык адам жумуш менен камсыз болот. Ананда ар бир союлган бодо мал жандыктар тыкыр көзөмөлдөн өткөрүлөт. Трихинолоспорттон карайбыз эти, малдын органдары. Эгерде таза болсо, бул жактан мал дальше өтүп, печать басылып, сатууга уруксат берет. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө балыкчы шаарына эт комбинатынын ачылышы чыны менен колдоого аларлык жаңылык экенин белгиледи. Элибиздин көпчүлүк бөлүгү дыйканчылык, мал чарбачылыгы менен алектенет деп келгенибиз менен өндүргөн продукцияларыбыз чакан, аларды кайра иштетүүчү заводдордун саны чектелүү болуп, бул тармакты кластердик багытта өндүрүү жетишерлик колго алынбай келаткан эле. Буюрса, бул долбоор Кыргызстанда вертикалдуу интеграцияланган эт кластерин түзүү боюнча тармактык программанын ишке ашуусунун алгачкы кадамы болуп калмакчы. Эми Ысык көл, Нарын, Чүй областарындагы фермерлер Дордой балыкчы эт комбинатынын чийки заты менен камсыздары күтүлүүдө. Ананда мал чарбачылыгы менен алектенген жарандарга чоң түрткү болуп, мал багуунун мааниси артат. Бодо мал болобу, кой, эчки болобу, аларды чекене же дүңүнөн сатуудан сырткары кайра иштетүү менен өзүбүздөн эт өнүмдөрүн өндүрүүгө дагы багыт алабыз. Мында албетте өндүргөн продукцияларыбыздын ички рыноктон сырткары тышка сатуунун көлөмү дагы көбөйөт. Мындай ири ишканаларды ачып, эл турмушун жакшыртам, жумуш орундарын түзөм дегендер дайыма мамлекеттин колдоосунда болот. Өлкө экономикасына салым кошом деген Аскар Маткабылович Салымбеков сыяктуу ишкерлерге ар тараптан колдоо көрсөтүп келатабыз жана мындан ары дагы дайыма колдоого даярбыз. Анча-мынчалар буга чейин ишенбеген Кыргызстандагы ири долбоорлордун айрымдары жакында ачылуу алдында турса, кай биринде жумуш кайнап жүрүп жатканы, бири саналуу күндөрдөн соң баштала турганын сүйүнчү кылып көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Себеби жакында түндүк түштүк жолу ачылат. Түштүктөн 4 саатта балыкчыга кирип келсе болот. Балыкчыдан макмалды көздөй темир жол салынып баратат. Кудай буйрса, келечекте макмалга чейин жеткизип туруп, түндүк менен түштүгүбүздү темир жол менен дагы бириктиребиз. Жакын арада мына 10 чакты күндөн кийин Асман шаары салына баштайт. Тамчы аэропортуна чейин темир жол барат. Келечекте ал темир жол Каракол шаарына чейин жетет.